Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Женго кайманаты менен белгилүү Кадыр Досонов криминалдык аракетин улантып жатканын, аны оштон алып келүү тапшырмасы берилгенин айтты. Женго уюшкан кылмыштуу топтордун кайтканы тууралуу интернетте билдирүү кылганы менен криминалдык аракетин улантып жатат. УКМК төрагасы өлкөдө мындан ары Көлбаев, Матраимов, Женго дегендер болбой турганын, криминалмын деп чыккандардын баары жок кылынарын айтты. Тууган Урка Карабаевыз мамлекеттик кызматкерлердин арасында да эң кичинекей байланыш болсо да кетиребиз, деди Ташиев. Крим төбөл Женго жер тилкесин мыйзамсыз басып алууга жана кылмыштуу кирешилерди адалдоого айыпталган. 2021-жылдын февраль айында ал өзү УКМКга келгенин, андан кийин камакка алынганы айтылган. Былтыр сентябрда жогорку сот Досоновдун иши боюнча 2 инстанциянын чечимин жокко чыгарып, иштин материалдарын кайра кароого жөнөткөн. 2022-жылдын 16-июнунда Кадырбек Досоновго карата ачылган иш мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу Кара Суу райондук соту тарабынан токтотулган. 2021-жылдын 23-декабрында Досоновдун баш коргоо чарасы үй камагына алмаштырылган. 24-декабрда ага карата мурда кабыл алынган чечим каралып, жасалган кылмыштардын оордугун жана кылмыш чөйрөсүндөгү ээлеген абалын эске алуу менен анын баш коргоо чарасы камакка алуу түрүнө өзгөртүлгөн. Бүгүнкү күндө ал Ош шаарындагы 5-СИЗОдо жазасын өтөп жатат. Вот мен ачык эле ушу трибунадан силерге дагы бир мисалды айтып коеюн. Мына бүгүн азыр Женганы алдырып атам эмеден. Тегеле Оштон. Он при всех признавал тем, что он отказывается от воровской идеи. Нет, он не отказался. Бул эмеге экранга айтып коюп, он продолжает. Я сделаю так, что он не продолжал. Өлкөдөгү бардык кирешелүү объектилерде бандиттердин үлүшү бар болчу. Биз аларды мамлекетке кайтарабыз. Жалпысынан 1,2 миллиард долларга жакын акчалай жана мүлк түрүндө өлкөгө кайтарылат. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев парламенттин 23-ноябрдагы жыйынында айтты. Уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүү алкагында 1 миллиард 200 миллион доллардан ашык акчалай жана мүлк түрүндө мамлекетке өткөрүп берип жатабыз. Күрмөнтү цемент заводу кылмыштуу топтордун колунан алынды. Айпери деген чоң бизнес борбор бар, сулук салону болуп калган. Ал жерде бандиттердин колунан алынды. Аны да 20-25 миллион долларга баалап сатып жатышат. Ташкөмүрдөгү Кристалл заводу жана башка имараттарда алардын үлүштөрү болгон. Азыр баарын мамлекетке алып жатабыз. Кече эле Камчы Көлбаевдин 10 миллион долларлык каражатын таап чыктык. Нак акча түрүндө өткөрүп беришти, деди Камчыбек Ташиев. Ал кылмыштуу топтордон өндүрүлгөн каражат УКМКнын депозиттик эсебине түшүп, андан ары президенттин фондуна же мамлекеттик бюджетке которуларын айтты. Мүлктөр болсо мамлекеттик мүлк фонд аркылуу өкмөткө түшүп, андан ары иштетүү жагы каралат. Чек ара кызматына 2 жылда 20 миллиард сомдон ашуун каражат жумшалды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров республикалык бюджеттин аткарылышы тууралуу маалымат берип жатып айтты. Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо процесси аяктады. Ал эми кыргыз-тажик чек арасын тактоо иштери эки өлкөнүн дипломатиялык түшүнүүчүлүк нугуна түшкөн. Чек ара кызматына 2 жылда 20 миллиард сомдон ашуун каражат жумшалды. Курал жарактар, учкучсуз учактар, брондолгон машиналар, КАМАЗдар сатып алынды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бюджети 2 жылда 4 эсе көтөрүлдү. Биринчи жолу министрлик 3 тик учакка ээ болду. Жалпы 700 техника жаңырды. Мамлекеттик бюджеттен 1 миллиард 422 миллион сом берилди. Коргоо министрлигине биринчи жолу зениттик ракеталык комплекс алынган. Азыркы күндө 10 тик учак, 1 учак иштейт. Ички иштер министрлигинде ар бир участкалык милицияга бирден планшет алынган. 143 автотехника аймактарга кетти. 20 мобилдик автокомплекс ураган берилди. Санариптештирүү жаатында коомдук коопсуздук үчүн 800ден ашуун видео камера орнотулду, деди Жапаров. Мындан тышкары улуттук коопсуздук жактан элдин тынч жашоосуна коркунуч туудурган уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөш күчөтүлгөнүн, анын арты менен 2 террористтик топтор 144 диний экстремисттик уюмдун иши жабылганын билдирди. Өлкөдө жол кырсыктардын саны кескин көбөйдү. Өстүбүздөгү жылдын 10 ай ичинде эле Ош облусунун аймагында 606 жол кырсыгы катталган. Анын кесепетинен 85 жаран каза болгон. Мындан улам жерлерде жол унак кырсыктарын алдын алуу жана жол коопсуздугу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери тарабынан жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө маалыматтар берилип, жол кырсыктарын азайтууга багытталган иш-чара болуп өттү. Ошондой эле жол чийиндерин чийүү, жол белгилерин көрүнүктүү кылып орнотуу тапшырмалары коюлду. Андан сырткары башка мамлекеттик органдардын өкүлдөрүн келип жалпы жыйын өткөрүп атабыз облустук маанидеги. Максат ушул жол коопсуздугун сактоо, жол кыймылындагы коопсуздукту сактоо, ошондой эле кырсыктарды азайтуу максатында. Анан билесиздер, жолдорду жанагы знактар жок көпчүлүк жерде. Анан чиймелери чыйылган эмес. Ошонун айынан көптөгөн кырсыктар болуп атат да.
ошого биз дагы азыр тапшырма беребиз. Ушу мамлекеттик органдарга, акимдерге, жергиликтүү өзү башкаруу органдарына ошол бардык жол эрежелерин сактоо үчүн бүт шарттарды түзүп берүү. Мындайча айтканда ошол жанагы знактарды ойдуруп, жолдорун чыйдырып, ошол жол коопсуздугун сактоо боюнча бүт жумуштарды алып баруу боюнча бүгүн чогулуп отурабыз. Ошол бүгүн тапшырмалар берилет, анан көзөмөлгө алынат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу келерки жылы башталары күтүлүп жатканын билдирди. Бул тууралуу 23 ноябрда жогорку кеңештин жыйынында айтып, учурда долбоордун каржы маселеси чечилип жатканына токтолду. Биз азыр акчаны издеп жатабыз. Камбарата бир кесин курууга $500 миллион таптык. Кытай темир жолу Казарманга чейин өзү курам деп учурда салып келет. Казармандан Жалал Абадка чейинки жол үчүн азыр Өзбекстан менен бирге акчанын булактары аныкталып жатат, деди Жапаров.